Oturalım arkadaşlar. Erkin dur. Абакаттан жанданган энергетикалык көз карандысыздыкка бет алган аймакта эми коопсуздук дагы күчүндө. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын тартип кызматкерлери жаңы имараттуу болушту. Кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди так жана натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгач иштөө шарты болушу керек. Дал ушундай принцип менен ушу тапта тартип сакчыларына мамлекет өзгөчө көңүл буруп келүүдө. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратынын ачылышына күбө болгону турабыз. Талас обласы боюнча азыр 110 камера бардык жайларда, автобекеттерде коюлган, чоң магазиндерде коюлган. Бул жаңы ачылган имараттын дагы бир өзгөчөлүгү азыр имараттын ичинде дайыма ушундай болуп, манас жаңырып турат экен. Президент азыр өзүнүн сөзүндө айтты. Мыйзамдын чегинде иштеп, мыйзамдын чегинде маселелерди чечкиле. Түзүлгөн шарттар боюнча мурда мындай эмес болчу да. Мындай шарт мен көрө элек болчумун чынын айтканда. Бишкекте деле жок болуш керек мындай шарт. Бул курулган здание эң акыркы шартта курулган здание. Имараттын курулушу былтыр күз мезгилинде башталып 7 ай ичинде тулуп көрүлгөн. Ичиндеги шарттар заманбап талапка шайкеш келип, айтор милиция кызматкерлеринин комфорту үчүн бардыгы каралган.